Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерине же камкорчуларына кирешелерине карабай акысыз юридикалык жардам көрсөтүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталууда. Тилекке каршы 80% аталар өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды таштап кетишет. Тилекке каршы биздин майыптуулугу бар болгон балдар 1-2 категория майыптуулукка кирбейт, анткени майыптуулук балдарга 18 жаштан кийин гана берилет. Ошондуктан бул мыйзам өтө керектүү. Демилгеленип жаткан мыйзам долбоору учурдун талабы экенин белгилеген эл өкүлдөрү бир катар сунуш пикирлерин ортого салышты. Мен ушул жетим балдар боюнча да айтайын дедим эле да. Жетим балдар эми өзүңүздөр билгендей анча деле ата-энеси жок болсо, дээрлик көп учурларда ошолор турмуштук ар кандай кыйынчылык, оор нерселерге тушуп келип калат. Кээде карап көрсөңүздөр, преступностьта да кээде көбүрөөк ошолорго туш келип калат да. Ушул жагына караганда жетим балдарды деле кошуп койбойлу бул перечинге. Кандай карайсыз? Экинчи окууга эгерде ошондой сунушту берсем да. Сөзсүз карап чыгабыз, рахмат. Колдоп коелу эми, жетим балдар итак эле ата-энеси жок балдар, мен ойлойм, бул жакшы берүүлөрдүн бири болот, рахмат. Талкуу учурунда алимент өндүрө албай жүргөн жалгыз бой энелердин көйгөйү да көтөрүлдү. Мына көбүнчөсүн ушул келин-кесектер алиментин өндүрүүдө ушул чуркап эле жүрөт да. Эч кандай юридикалык жардам, адвокат жалдаганга акчам жок. Же алиментимди төлөп бербейт деп, барбаган жерим калбады деп, ушу айыл өкмөттөн баштап райондун акимине чейин барып ызылдап эле жүргөн элди көрөбүз да, мына бизге чейин арызданышат. Ал эми депутат Кубанычбек Самаковдун пикиринде чет өлкөдө эмгектенип жүргөн мигранттар да акысыз юридикалык жардамга муктаж. Россия Федерациясында бүгүнкү күнү 300 миңден ашык жараныбыз бар. 300 миң адамдын дээрлик көбү майда чүйдө нарушение менен азыр Кыргызстанга кайтканга мажбур болушат. Ошолорго Кыргызстандын жарандарын Бишкекте жүргөнгө караганда Россияда юридикалык жардамы 10 эсе керегирээк болот. Светофорду кызылдан өтүп кеттиң же болбосо бирөөнү туура эмес карап койдуң деп эле ошол биздин Кыргызстандын жарандарынын юридикалык алсыздыгын менен пайдаланып баары тең эме болуп атышат да, кыйналып атышат. Учурда Кыргызстанда жалпы 3591 адвокат лицензия менен иш алып барат. Өткөн жылы жарандык кылмыш иштери боюнча жарандарга 3180 акысыз юридикалык жардам көрсөтүлгөн. Акысыз иштеген адвокаттарга мамлекет тарабынан 16 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Көпчүлүк маалда жарандарыбыз Кудай сактасын бир иш козголуп эме болуп калса көбүнчө акы төлөгөндөргө барышат да. Себеби алар акча алгандан кийин мындай кызыгы көбүрөөк болсо керек деп ойлойм. Значит, биз мамлекет тарабынан ушундай акысыз кызмат көрсөтөбүз дегенден кийин, мен ойлойм, булардын айлык акыларын дагы көбөйтүп берип, анан талапты катуу коюшубуз керек да. Ошол боюнча пландаштырып, мына бюджетти карап атканда, ушулардын айлыктарын бир көтөрүү боюнча дагы иш алып барышыбыз керек экен. Жыйынтыгында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты.